Tacikistandın ayrim malumat bulaqtары 2016-жылдары эле учурда Кыргызстандын вице-премьер-министри болуп турган Жеңиш Разаковду Тажикстандын атайын кызматынын агенти экенин жазып чыгышкан болчу. Бүгүн эми ал маалымат кайрадан кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынып баштады. Тажик журналисти Шабнами Собири жазган маалыматка ылайык, Тажик атайын кызматы коңшу өлкөлөргө өзүнүн тыңчыларын киргизүүгө катуу аракетин көрүп келет. 9-сентябрда Тажикстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Тажик УКМКсынын төрагасы Саймумин Ятимов кызматында өзгөчөлөнгөн тыңчыларга жана контур чалгындоочуларга мамлекеттик сыйлык тапшырган. Анда комитеттин төрагасынын орун басары, Кыргызстанга каршы иш алып баруучу катары саналган генерал-майор Мансур Умаров аттуу офицердин демилгеси менен Спитамен ордени Тажик УКМКсынын подполковниги Зоир Мирзоевке ыйгарылганы белгиленет. Андан ары Жеңиш Разаков кантип Тажик атайын кызматы менен кызматташып баштаганы жазылат. Андагы маалыматка ылайык, сыйлык алган Мирзоев 2000-жылы Согди облусунун УКМК башкармалыгынын тыңчысы болуп туруп, тийиштүү компроматтык материалдарды чогултуу менен Баткен облусунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкери Жеңиш Разаковду Тажик атайын кызматы менен кызматташууга көндүргөн. Буга Разаковдун Согди облусунун Исфара районуна мыйзамсыз киргени себеп болгон. 2000-2010 жылдары Жеңиш Разаков ири суммадагы сыйлык үчүн Тажик тарапка жашыруун маалыматтарды берип турганы белгиленет. 2010 жылы Тажик генералы Умаровдун жеке тапшырмасы менен Жеңиш Разаковдун карьералык өсүүсү үчүн атайын план иштелип чыккан. Ага ылайык, Разаковду Кыргызстандын президенти кызматына чейин жеткирүү каралганы жазылат. Андан ары баары план боюнча кетет. 2011 жылы Жеңиш Разаков Тажик атайын кызматынан алган $50,000 Кыргызстандын ички иштер министрлигиндеги чиновниктерине берип, Баткен облустук милициясынын башчылыгына келет. Ал эми 2016 жылдын июнунда Тажикстандын коопсуздук кызматы тарабынан берилген $200,000 акчаны тийиштүү жетекчилерге берген Жеңиш Разаков Кыргызстандын вице-премьер-министри болуп дайындалат. Мындан ары Разаковдун тыңчылык ишине чоң жол ачылат деп жазылат маалыматта. Тажикстанда кыргыздарга каршы маанай күчөгөнү байкалган чакта Жеңиш Разаков өзүнүн тажик кураторлорунун көрсөтмөсүнүн негизинде Кыргызстандын президентине жана өкмөтүнө кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча жалган маалыматтарды берет. Тажик журналистинин бул маалыматы ушуну менен жыйынтыкталган. Бирок бул маселе эми кыргыз тараптын тынчын алып баштаганы байкалды. Парламент депутаттары бул маалыматты текшерип чыгуу зарылдыгын айтып чыгышты. Бизде да күмөн пайда болуп атат азыр. Менин суранычым, ГКМБнын представители тез аранын ичинде ушул болгон маалыматтарды Өзбекстандын сайттарынан, эки жактан чыккан маалыматтарды тактап бизге жалпы айтпасаңыздар төрагага, сөзсүзсүздөн президентке жеткизиңиз. Иликтеп, тактап, ушул канчалык чындыгы бар ушул маселенин Жеңиш Парпиевичтин үстүнөн обвинение этет. Эгер андай болуп аткан болсо, бул кишиге кечеге барып кол коюп атат, кече ал жакта иштер жүргүзөт. Анда кандай болуп калат анда? Жеңиш Разаков болсо бул маалымат тууралуу жабык жыйында гана айтып бере аларын билдирүү менен чектелди. Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да аны. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз. Бирок сиздин жетекчилигиңиз убагындагы ошол жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле головной водозабордон кеткен водозаборго, ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердеги болгон иштер сиздин ошол тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетник комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес. Эгер сиз ошону окуган болсо, сиз бул жерде отставкага беришиңиз керек болуп атат. Во главе с правительством. Жабык тартипти карасак мен айтып берем, кандай маселелерди караган. 3-чү микрофон. Демек алдыда дагы бул багытта далай суроолор жаралары талашсыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Улуттук коопсуздук комитети тарабынан териштирүүлөр жүрүп, Разаков тууралуу чындыкка жетүү жагы ачык турат. Өткүрбек Рахманов, Мирзат Сапаров, 7 канал.